чоо ажы көрүндү. Аппак кийинип алыптыр. Бети нурлуу. Ал кезде чоо ажы өтүп кеткен болчу. Сен мени мындайча айтканда баркыма шек келтирип атасың дейт. Мына сөздү айтам азыр, ушундан кийин аябай интрига болуп мени тепкилеп кетиштери мүмкүн, балким. Сиз айтып калдыңыз го, ошо чоо ажы мага аян берген деп, анан ошондон улам сиз ушул жолго келип калдыңыз, э? Булар азыр чоо ажынын кызын колдонуп атышат. Мага чындыкты айтканым үчүн коркутуулар болгон деп. Биздин чоңдорубуз кыйкыра беришет. Келечек жаштардын колунда депчи. Мен ошо жаштарды көргүм келет. Кайсы жаштын колунда көрөйүнчү ошол жаш. Менин колумда мен илимдүүмүн десинчи, көргүм келип атат. Айымдар ошого мындай муктаж болуп жатабы деген суроо пайда болот да. Аркасынан карап турам, баягы алым өтүп кетсе дагы ошо менин ыйманыма, акыретиме күйүп атат да деп ушундай башкача болдум. Анан баягынын жолунан кеттим, жана тикендер жок болуп кетти да. Себеп анын атасы келип туруп мага аян берип кетти. Бул жак ката экенин айтты. Эми ошол кыз акыйданы окуганбы, окубаганбы билбейм, бирок исламдын призмасында психология болбойт. Саламатсыздарбы, урматтуу Жұлдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары? Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма кубанычтамын. Кызматыңыздарда мен Кенже кыз Айнур болмокчумун. Бүгүн биздин студиябыздын төрүндө аябагандай бир кызыктуу маек болот деп айта алам. Анткени биздин студиябызга коомдук активист айым келип калган. Бул айым менен биз ар тармактагы бир көйгөйлөрдү, маселелерди болобу талкуу кылабыз. Ким десеңиздер, Кулова Жумагүл айым коомдук активисти. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Жакшы. Жалал абадтан бери келдиңиз, э? Ооба, атайым маек берейин деп Жалал абадтан сапар тартып келдим. Эң сонун анан мисал эң биринчи эле эфирибизди баштаарда эле сиздин максатыңыздан баштасак, эмнени айткыңыз келет, коомго эмнени жеткиргиңиз келет, максатыңыз эмнеде эле? Биринчиден мен чыккан максатым 2020 жылдан башталды. Айлананы карасак, аялдар коомду ушунчалык өзүн өзү бузуп атат да. Бизге сырттан душмандын кереги жок экен. Кыргыздар өздөрүн эле бири-бирин ушунчалык бузуп атат, анын баарын кичинеден токтоп өтөм ар бирине. Эң маанилүүсү адамдын ишенимин бузуп атат. Ишеним дегенде биз акыйда илими деп коебуз. Биринчи кезекте адамдын акыйдасын, ишенимин бузуп туруп, анан кийин үй бүлөсүн өтүп атат да. Муну мага чейин деле коомдук активисттер, блогерлер же чоңдор дагы эле айтып өтүштү. Бирок эч ким мындай токотер жерин айткан жок. Мунун түбүндөгү философиясы, айта турган ою эмне экенин эч ким айткан жок. Ошондуктан мүмкүн болушунча бүгүн оюмду жеткирип кенен айтып берейин деп келдим. Айта турган оюм, мындайча айтканда, псевдопсихология деген азыр аябай өнүктү. Интернетте ачсаң эле бактылуу кылуу эм, күйөөңөн гүл алганды үйрөтөм, нөлдөн баштап бизнес, таптакыр бизнестен быйзын билбегендерчи. Ушундай адамдар адамдын чөнтөгүнө гана банкрот кылбастан акыретин дагы талкалап коюп атышат да. Анын баарына бир-бирден токтолуп өтөбүз. Эң маанилүүсү, бир кезде мен да ушундайларга азгырылдым. Интернетке кирип алып окуп баштадым. Ал кезде VIP, интенсив, ханыша, чакраларыңы ачып коем, бардыгы аябай гүлдөп аткан экен. Анан кирип алып окуп баштадым. Окуп берилип кеттим да. Анан ал кезде адамдын жан дүйнөсү мындай болуп өзгөрөт экен. Өзүңү сүйүп баалап калат экенсиң дагы, күнөөнү күнөө деп эсептебей калат экенсиң. Анан ким чыкса эле ошого сен минус жагын таппашың керек. Эч кандай жаман сөз айтпашың керек. Ал дагы аракет кылып атат, ал дагы өзүнүн колунан келгенин жасап атат деп туруп, кандай болсо ошондой кабыл алып кете берет экенсиң. Өзүңү күнөөлөө деген нерсе жок болуп калат экен дагы. Ушул жерден биз өзүбүз мусулмандык сыпатыбызды жоготуп коет экенбиз. Анан кийин ушунчалык кирип кеттим. Назира Айтбекованын каналында келген ар бир жанагы интервьюларын көрүп чыгам. YouTube'да бирөөлөрдүн жазган видеолорун окуп чыгам. Подсознание может всё деген аябай хит болуп атпайбы. Ошолордун баарын окудум. Анан бир күн түш көрдүм. Түшүмдө мындай аябай тикен баскан талаада баратмын. Тикен баскан талааны элестетип көр, бутум жылаңайлак, бут кийим жок экен. Анан этегин мынтип көтөрүп алдым, бирок баягы тикендер аябай бутум сайып кетип атыптыр. Анан кийин эмне кылышымды билбей, башка жол жок, айлана толо тикен. Ошентип кыйналып кетип аткам. Бир маалда мындай дөмбөнү ашып туруп. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү.
Үйіңіздің қалаған бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Чуагажы көрүндү. Аппак кийинип алыптыр. Бети нурлуу. Ал кезде чуагажы өтүп кеткен болчу. Чуагажы өтүп кеткен июнда өтүп кетти. Мен аны 6 октябрда көрдүм. Ошол эле жылы, Ооба, ошол эле жылы. Анан келди дагы, сен аябай кыйналып калсаң, жаман жолго түшүп алсаң, бул туура эмес жол, бул жактан чыккын деп турамын. Мына жеримен кармап туруп бул жакка чыгарып койду. Баягы жол ушунчалык жумшак, мейлүүн, кум экен. Кумдун ысыктыгы денеңе өтөт го. Ошондой болду да анан Астагфируллахи роббил аршил азим деп жүр деп туруп истигфар үйрөтү да. Мен буга чейин бул истигфарды билбейт элем. Ушундай истигфар бар экенин китептен деле окуп алгам, видеолордон эле көрбөгөм. Анан ошентип туруп анан кетип калды. Ушул жолдон адашпа деп, ушул жолго салып кой, анан өзү кетип калды. Аркасынан карап турам, баягы алым өтүп кетсе дагы ошо менин ыйманыма, акыретиме күйүп атат да деп ушундай башкача болдум. Анан баягынын жолунан кеттим, жана тикендер жок болуп кетти да. Ордуман ойгонуп эле түшүмдө көргөн нерсени көбүнчө унутуп каласың го. Кагазга жазып коеюн деп ойлодум. Анан ушундай шашып атам, балдарым кошо туруп алган, мага суу бер, мага ант мынт деп атышат. Бирок баягы эсиме кеткен жок да. Астагфируллахи роббил аршил азим. Астагфируллах деген өзү мен Аллахка тооба кылдым, кылган күнөөлөрүмдү кечир деген өзү кечирим суроо дуасы да. Ошондой ойлонуп калдым. Эмне үчүн по сознанию может все десе, исламдын мусулман адамга туура келбейт, эмне үчүн карта желаний дает все десек туура келбейт, аффирмацияны айтсак эмне үчүн туура келбейт деп ушундай казып окуп кирип баштасам, экөөнүн айырмасы түнүнтө экен. Эгерде исламдагы мусулман болуп жүргөн адам ушул психологияга кире турган болсо, совсем эле капырлыктан дагы чыгып кетет экен. Мисалга атеист деп коет, атеист деген эч нерсеге ишенбеген адам, эч кимге ишенбеген адам. Бирок ошол атеисттин дагы атеисттиги жок да. Атеист дагы эч кимге ишенбестикке ишенет. Мына псевдопсихология менен кетип атканда, сен уже только вселенноянын ортосуна өзүңү коюп койт экенсиң, я деп жейгамчы. Ошого гана сыйынып калат экенсиң да. Анан эгерде ушул чындап эле аффирмация айтсаң, каалоолоруң ишке ашып кетсе, биз эмнеге ушинтип кыйналып иштеп атабыз? Чет өлкөлөргө чыгып, зарабатывать этип, мигранттар канча миллион мигрант чет өлкөдө жүрөт. Ошолордун баардыгы келип аффирмация эле айтып отура бербей, антип кыйналбай эле. Анан президентибиз эмнеге антип кыйналып иштеп жүрөт? Анысын жумушка алып, мунусун кетирип, утур тетир үстүнөн текшерип. Жөн эле карта желание ачып алып эле отура бербей эле визуализация кылыпчы. Көрсө анын баары мындай экен. Көшөк артындагы чындыгы мындай экен. Сен Аллахка, Кудайга сыйынбай эле кой, эчтеке кылбай эле кой. Мына тарап менен эле жете аласың максатыңа. Аффирмация жана карта желаниялары. Аффирмацияны айтсаң кабыл болот, айта берсең кайталанып ишке ашат. Визуализация кылсаң, баардыгы кандай нерсени элесесең, ошол нерсе келет дейт экен да. Анан сиз айтып калдыңыз го, ошо чуагажы мага аян берген деп, анан ошондон улам сиз ушул жолго келип калдыңыз, э? Биринчи кезекте кантип неден башташым керек деп ойлодум. Өзү жашым кыйлагалы чыгып калган. Анан бирок адам эч качан кеч дебеш керек экен да. Орустардын макалы бар го, баягы лучше поздно чем никогда деген. Ошондой болсо дагы ушундай белими бекем буып туруп нөлдөн баштадым да. Нөлдөн баштаганда биринчи биз акыйдадан окушубуз керек экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы динди таратканда биринчи Аллахтын жалгыздыгына жана бирдигине чакырган, 13 жыл чакырган. Ал кезде намаз, орозого чакырган эмес, биринчи жалгыздыгына чакырган. Көрсө биз ошол нерсени албай эле, акыйданы бул жакка таштап коюп эле мына жак менен кете берет экенбиз. Азыр аялдарды карасаң, эртең менен барып намазын окуйт, эртең менен туруп намазын окуйт, аркасынан медитация жасайт, анан аффирмация айтат, визуализация кылат дагы, зикирин чалган боюнча барып, Куран курска катышып келет, кайра келе жатып чакрасын аштырат да. Акыйда жоктугунан биздин жашоо ушунчалык башаламан болуп атыптыр. Акыйда деген мындай адамды бекем кылып кармап турат экен. Үйдүн пайдубалы кандай, үйдүн пайдубалысыз болбойт го үй. Мусулманды ушундай акыйда кармап турат экен да. Эмне үчүн устаздар токтоо, эмне үчүн устазалар женственная көрүнөт десе, мен ошондо билдим ошолордун баркын. Көрсө акыйданы билген адам, акыйда деген ишенимде кантип ишениш керекти үйрөтөт. Үйрөтүүчү илим. Биз болсо, мисалга азыр мен Аллахты тааныдым деп эле суицидга кирип кетип атабыз. Жок. Аллах бизди мени мындай кылып таанысаң, ушул туураганын
неме тааныганың туура болот десе, ошол тараптан таанышыбыз керек да. Биздин акыйдабыз негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол өздөрү жашап өтүп кеткен үчүн ал кезде акыйда деген илим болгон эмес. Бирок кийин эмне үчүн андай десең, алар жүрөгүндө сактап жашап, өздөрү амал кылып жашап өткөн. Биздин деле ата-бабаларыбыздын заманында кыргыз адабият, кыргыз тил деген сабак китеп жок болгон. Анткени алар ошол нерсени кыргыздын руханий маданий мурасы катары жүрөгүндө сактап жашашкан, амал кылыпчы. Биз болсо азыр макал жаттап жүрөбүз. Кызга 40 үйдөн тыюу ана мына деп, себеби бизде амал жок да. Ошол сыяктуу эле акыйда деген илим Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген. Кийин аны бизден Матуриди деген Абу Мансур аль-Матуриди деген имамыбыз жазып кеткен экен, алым. Ал мындай оюнан чыгарган эмес, болгон эле ошого түшүндүрмө кылып жазып койгон. Сонун кылып. Аны окугандачы таптакыр башка ишке киргендей болосуң да. Ошол алымдардын жазып кеткен эмгектерин көрүп, ошолордун калтырып кеткен эмгектерин, өздөрүнүн кандай адам болгондорун көрүпчү, мен мындай бир оюң түшүнгөн чочогондой болсоң, ушинтип туруп алып, мен адаммынбы дедим да. Мен ушул адаммынбы, кайерим мусулман, мен ушул мусулманмын деп басып жүрөмбү, кайсы бетим менен деп ушунчалык башкача болдум. Анан кийин биринчи кезекте ошол акыйданы үйрөнөт экенсиң, жүрөгүңө Аллах Таала орнойт экен. Экинчи кезекте тасаввуфту үйрөнөт экенбиз. Тасаввуф деген илим бизге Аллах Таала менен болгон мамилени үйрөтөт. Биздин кулк мүнөзүбүздү кантип өзгөртүү керек? Адамда эго бар да, эго, нафс, бардыгыбызда эго бар. Ал биз менен кошо эле туулган. Ошол эгоны өзгөртүш, эгонун түрлөрү бар. Али амаро, мутмаина, мульхима деген түрлөрү бар. Ошол даражаларына жеткирүүнү, бир нафсиден экинчи нафсиге өткөрүүнү ошо тасаввуфтан берген устаздар гана билет да. Себеби алар бизди мындай өздөрүнүн илими бар болгондуктан билет. Кайсыл жерге токтоп калгансың, эмне үчүн өзүңө баа берип жүрөсүң. Анан кайсыл убакта сен уже өзүңө кейип тилдеп баштасаң, сен уже кийинки тепкичтеги нафсыга өзгөрткөнгө даярсың да ошочу. Эгерде өзүңө тилдебесең, бардыгына ыраазы болуп жүрө берсең, аль-уджуб деп коет, өзүнө өзү суктануу, таң калуу. Ошол кезге жете турган болсок, анда бул уже Аллага жакпай турган эле бир сыфат экен да. Анан кийин бардыгын изилдеп көрдүм. Изилдеп көрсөм ошо эчтеке кылбай эле визуализация кылып жетсең болот. Булар айтып атпайбы, бир үйдү элестетсең, канча бөлмөдөн турат, аянты канча, кайсыл жерде жайгашкан, ошонун баарын элестетип күнүгө визуализация кылып турсаң жашооңо келип калат деп атат. Анда биз эмнеге кыйналып орозо тутуп жүрөбүз? Эмнеге кыйналып намаз окуп жүрөбүз? Жөн эле бейишти визуализация кылып отура бербейлиби? Ошол экономикага ушунчалык чоң таасир тийгизип атат да. Анан азыр ошо инфо бизнес деп калбадыңызбы? Анан курстарда аябагандай көбөйдү. Анан көбүн байкасак, мисалы үчүн айымдарга да мындай сен могул курста окусаң, күйөөң менен болгон мамилени мындай кыла аласың, же болбосо көп курстун баары көбүн эсе айымдарга арналган. Эмне үчүн бул жакта ошол жактан айымдар эле тиешелүү курстар? Анткени мырзалар деле окуса болот да. Неге мырзаларга аз? Эмне үчүн айымдарга же айымдар ошого мындай муктаж болуп жатабы деген суроо пайда болот да. Биздин азыр эң чоң көйгөйүбүз бул нафс. Мен үйүндө дагы кийимдерим бар, сен да үйүңдө кийимдериң бар, бирок нафсыга жаккан кийим жок. Ар кимдин үйү өзүнө жакпайт. Бардык адамдын машинасы өзүнө жакпайт. Себеби биздин нафсыбыз бейишти көрүп калган, ошол бейишке умтулам деп атат. Биз азыркы учурда ушунчалык ачкөз болуп кеттик да, аялдарчы. Бир эле менин каалап аткан нерсем 5-6 аялдыкын бир каалап атам. Турцияга баргым келет, умрага баргым келет, Dyson фендерди колдонгум келет, күнүгө кафе ресторандардан тамактангым келет, үйүмдө кызматчым болсо, бала багуучум болсо дейм. Бирок ал нерсе болбой атат, мен депрессиядамын да. Ошо депрессияга түшүп калып, ушинтип жүргөндөн көрө өзүңө төмөндөрдү караш керек экен. Буту жок адамды карап көрүш керек экен. Таптакыр мына эки колду дагы, эки буту дагы жок, коляскада отурган адамды карасаң, ошондо билет экенсиң да. Ошондо гүл алыштын кереги деле жок калат экен. Мисалга мына тырмагыңды жулам, бирок сага күнүгө ар жума сайын гүл алып берип турам десе баш тартасың да. Андай тырмактан бизде 20 чакты турбайбы. Ушунун баркын билбейт экенбиз. Эмнеге аялдар ушундай азгырыкка бат азгырылат десе, аялдар чынын айтайын ачкөз экенбиз. Өзүбүздүн жашообузду эле, мисалга менин нафсым кандай нерсени көтөрө алса, ошону эле Аллах Таала жүктөп атат мойнумачы. Бирок биз ошону мындай
катуу реакция кылып койгондуктан установка болуп кирип калып анан жашооңо келди, подсознанияңа кирип калгандыктан ушундай болуп атат деп эле бирөө ушинтип сүйлөп койсо алдап кетип атабыз да. Катуу реакция кылып койсо, установка болуп кирип калып кайталансачы, мен анда көп жолу баягы космосто учушат го, ошолорду аябай жакшы көрөм. Көп жолу реакция кылып көрдүм. Ким алып чыгат? Талпитип. Ал жака форма алып бериши керек, обучение болушу керек, канча долларлар төлөнсө керек. Кана реакция кылдым, установка болуп кирип калды, аткарылбайбы күтүп атам дейм да. Мунун баары лохотрон, калп, жалган, жөн эле иллюзия. Аялдар неге ал жака аралашып атат десең, азыр интернетти ачсаң эле жалаң эле байлыгын мактанып атышат. Түштөнү тамак жесе деле байлыгын мактанат, тамагын мактанат, шакегин мактанат, кийимин мактанат, анысын мактанат. Анан мындай үйдө отурган аял карайт дагы, менде жок нерсе бул жакта бар турбайбы эле, анан кийин баягынан курсуна жазылып кетип атат да. Ошолго окусам ушул нерсе келет экен деп. Жок, булар топтоп берген акчаны топтоп алып наркыл жетип атат. Булар болсо шералдын чокою менен эле калып атат. Баягы эле өзүнүн эски жашоосу. Анан аялдар ушунчалык бир эмекемиз деп койдум да. Катуу айтсам кечирип койгула, бирок чындыкты айтышка туура келип атат. Акмак экенбиз, чынында. Өзүбүз топтоп бердик ага. Мени курсуңа окут деп. Анан ал болсо жөн эле кулабызга кесмелерди илип койду. Аффирмация айтсаң ышкашат, карта желание кыласың, визуализация кыласың деп койсо, ушуну аткарып атабыз. Анан ал болсо келгиле мен неме 570 алдым пакеттен деп койсо, эсибиз банкайып таңыркап отурабыз да. Алыптыр. Курска окусо ушундай боло турбайбы деп. Кайра дагы эмдиги потокто мен проработка жасап Хансарай алам десе дагы жазылышат. Ошол топтоп берген адам өзү алат, мыналар алат. Ошол акчагачы ошондон көрөчү. Өзүнүн витаминин толуктабайбы, балдарына бир кап алма алып койбойбу, балдары жейт эле, витамин болот эле. Анан кийин азыр не деген дагы бар, паническая атака деген бар. Көп нерселер бар да эми. Биринчи ататектен баштайынчы. Ататекти тазалоо деп атат. Ал ататек аябай кыйналып жашап өттү. Үркүндү жашады, Союздун сакманын бакты, талаага чыгып будайларын орду. Китептерди окусаң ушундай го, бир баласын жонуна байлап алып туруп анан кийин талаада иштеген бизде ишет го. Ошолор бизден ошончалык акмак урпак калтырып кетишин билгендечи, төрөбөй эле таш-баш көтөрүп болсо дагы боюнан түшүрүп салса керек эле дейм да. Ушунчалык акмак болуп калдык. Ататектен келген негатив, ал жактан эч кандай негатив келбейт. Негативдин баары мээбизде. Мына жактан бирөөнүн жашоосун көрүп алып, кыжалат болуп атабыз. Менде эмнеге жок, анда бар. Эми Аллах ушунча бербегенден кийин жаратпай эле койбойбу деп Аллахка деле нааразы болуп кетип атабыз. Ататектен эч кандай негатив келбейт. Негативдин баары телефондон өзүбүздүн нерсебизге күчүбүз жетпегендиктен чыгып атат. Анан ататекти кечирсең анан кийин байып кетесиң дегендер чыгыптыр. Жок, сен канчалык көп аракетти кылсаң, ошончолук байыйсың. Мисалга, Аллах Таала ким көп себебин кылса ошого берет да. Не үчүн Америкада Илон Маск өтө бай да? Ал эч кандай дуа кылган жок. Аллахтан сураган жок байлыкты. Бирок себебин ушунчалык кылып аткан үчүн Аллах берип атат. Биз болсо себебин кылбай эле дуа кылып отура беребиз. Ошол үчүн мусулмандар аркада калдык. Дагы жаман көрүп коебуз мындай араб кул, анан динге киргендердин бардыгы аркада калат депчи. Жок, биз себебин кылбай атабыз, ошондуктан аркада калдык. Болбосо ислам келгенден кийин дүйнөдө кадимкидей төңкөрүш болгон. Бизден үйрөнүшкөн, медицинаны бизден үйрөнүшкөн. Бирок биз аркада калган себебибиз ушул да. Аркада эле туруп турабыз, ана жакты карап эле. Ким не десе эле ээрчип кетип атабыз, койдой болуп эле. Ататектен эч кандай негатив келбейт. Алар барзак жашоосунда жашап атат, өзүнүн жашоосун. Алардын жашоосу барзак деп аталат да. Ортобузда тартылган парда бар. Эгерде ошол парда жок боло турган болсо, келип туруп таяк менен чокубузга чаап туруп кетмек. Элесет отуруп алып, ататекти кечирип ойлоп, бул не деген акмакчылык дейм да. Ошол аялдар өздөрү деле ойлонбойбу? Мен эмне кылып атам? Жөн эле төшөктө эле отурам го. Каяктагы медитация жасап, космоско чыгып, көк дарактын жанында ататеги менен жолугуп кечирип келет. 1% дагы реалдуулук жок да. Андан көрө отуруп алып, Аллах Таала менен болгон мамилесин оңдосун, адамдар менен болгон мамилесин Аллах Таала оңдоп коет. Ички дүйнөсүн оңдосун, сырткы дүйнөсүн Аллах Таала оңдоп коет. Акыретин оңдосун, бул дүйнөсүн Аллах Таала оңдоп коет. Ошо айымдардын ишенип жатканына да эмне түрткү деп ойлойсуз? Неден улам ушундай ишенүү болуп атат? Ишенет, себеби алар ишендирип көргөзүп атпайбы? Мынакей мен алдым. Lexus 570 алдым, Хансарайды алдым, элиткаларды алдым, мынакей. Демек, алардын өзүнүн бизнеси бул, Ошол бул ошолордун өзүнүн бизнеси. Ушинтип манипуляция кылып туруп топтоп алат, бер жакта
катуу тийсе кечирип койгула, добровольный рабдар, өз эрки менен барган кулдар топтоп берип, куруттай кылып салып берип, өзүнүн ичинде пломба жок. Күйөөсү Россиялап иштеп жүрөт, мигрант болуп. Ошону баарын топтоп баягыга берип коет дагы. Өзү отурат үйдө, медитация жасап, аффирмация айтып, визуализация кылып, бирок эчтеке жок. Анан кийин баягыны чыгарып койгонун көрүп алып, менде эмнеге болбой атат десе, жана коуч айтат да, сенде иштебей атат, себеп сен ишенбей атасың депчи. Сопротивление деген нерсе бар го. Ошол сопротивление деген бул өзү хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен, шек санаган нерселерди таштагыла деп. Биз бир нерсени уксак, шек санасак, демек бул биздин акылыбыздан өзүбүзгө келген сигнал. Бул ката нерсе, муну ташта депчи. Мисалга, зикир, истигфар, салават айт десе, эч ким сопротивление болбойт. Абдушкур ажыны, чоң ажыны сабактарын уксаң, эч ким сопротивление болбойт. Мына жака кирип визуализация кыл дей, болду, сопротивление башталат да. Биздин акылыбыз өзүбүзгө шыгырып атат, биз ошону укпай атабыз. Муну игнор кылып коюп, жок, мен коучтун айтканын аткарам, байым деп атабыз. Натыйжада күйөөбүздүн тапканын ошо коучка берип коюп, өзүбүз отурабыз баягы эле. Эски жашообуз менен проработка деген нерсе бар. Бир нерсени ушинтип кайталап туруп өзгөртүп алат экенсиң. Анан кийин баягынын сөздөрүн уксаң бир түшүнүксүз да. Бай болуш менин гана установкам болчу, кедейлик деген менин гана установкам болчу, мен бай болууну кааладым деп. Анда мен деле ушинтип проработка айта берейинчи, Кыргызстан Дубай болот деп болуп кетпейт да. Аракет кылышыбыз керек, жолдорду оңдошубуз керек, чоң үйлөрдү курушубуз керек, мектеп, университеттерди салышыбыз керек, адамдарга дин таратышыбыз керек, илим таратышыбыз керек, ошондон анан өнүгөт. Жөндөн эле проработка жасасаң өнүгүп кетпейт. Визуализация деген дагы ошол бир чоң эле калп. Андай визуализация кылганда мен мынтип кыйналбайт элем. Жөн эле бейиште визуализация кылып отуруп эле ошол жака эле кирип кетмек. Мен антип утур детир илим алып, анан нафсиң менен күрөшүп, мындай болбойт элем да. Башкалар деле ушунса керек эле. Чакра деген бар. Чакраң активировать этсең, ачсаң, бардыгын бактылуу болуп кетесиң деп. Жок, чакраны ачканда тескерисинче жиндердин адамга киришини оңойлошот да. Анан психологиянын дагы мындай парда артында болгон чындыгы бар деп калдыңыз да. Ал кандай чындык болушу мүмкүн? Психологиянын парда артындагы жашырынган бир чындыгы бар мына жакта. Аны ошол акыйда окугандан кийин анан көзүң ачылат экен. Неге десе, Кудай Тааланын эч кандай кереги жок. Сен бардык нерсени өзүң кыла аласың, аффирмация айтсаң ишке ашат, карта желаний менен бардык нерсени алсаң болот, визуализация кылсаң жетесиң. Ошо сен өзүң таянып, өзүң сүйүп эле жүрө беришиң керек экен да. Жок, өзүңдү сүй деген мындай айтканда кудайсыз эле жашаганга сен түртүп атат да. Ислам мына жакта турса, психология мына жакта турса, экөөнү кошо эч качан мүмкүн эмес. Анын философиясы башка, мунун философиясы башка. Азыр ислам призмасындагы психологдор деп ачылып кеткен. Ислам менен психология эч качан бирикпейт. Эгерде биз психологияны окуйбуз десек, анда исламдагы тасаввуф деген илимди окушубуз керек. Анан кийин азыр аялдарда мындай кылып атпайбы? Мисалга, жаңы турмушка чыккан келин, турмушка чыкты, ал сөзсүз түрдө кризис отношений болот. Жолдошу менен 3, 5, 7, балким 8, 11, 12 жылга чейин созулушу мүмкүн. Себеби ал адам башка үй бүлөдө тарбияланып келди, бул кыз башка үй бүлөдө тарбияланып келди. Анан кыргызор башка, мунуку башка. Экөөнүн көз карашы эки башка болушу мүмкүн. Эми ошол жерге келип, ошол үйдүн тартибине көнүп, баягынын жаман характерлерине, мүнөздөрүнө чыдап, өзүнүн дагы мүнөздөрүн сиңдирип кеткенге чейин экөө бири-бирине көнүш үчүн убакыт керек да. Булар болсо мындай деп атат: баалабаса кет. Баалабайбы кет. Жок, адамды мен ошо баалайт деген нерсенин өзү текебердиктен да. Мени баалабайт, мага көңүл бурбайт. Мисалга, жакшы сөз укса кубанып кетүү, жаман сөз укса кайгыруу, бул текебердиктен да. Текебердиги жок адам. Ушул жерден эч кимге суу чыкпайбыз, мен баш болуп бардыгыбыз. Жакшы сөз укса кубанып кетебиз, жаман сөз укса кайгырып кетебиз. Бул текебердиктен эң жеткен жокску немеси, симптому. Баягы жаш келиндерди ушинтип эле ажыратып коюшат. Сен баалабаса кет, азыртан ушундай кылса, сенин бирке хотелкаңы жаап бере албаса, аны эмне кыласың депчи. Жок, ал келин ошол жерге сиңип жашап кетиш үчүн жылдар керек. Мисалга, немени бутакты эгип туруп эле дароо өмө болбойт да. Жылдар керек, жанагы отурушу керек, өсүшү керек. Бир канча жылдардан кийин анан өмө берет. Биз ошол жаңы турмушка чыккан келиндерди деле ушинтип ажыратып жатышат. Анан кийин мына биздин чоңдорубуз, аткаминелерибиз айтып атышат. Улуттук статистикага таянсак, ажырашуунун
саны былтыркыга караганда паланча пайызга жогорулады деп ошонун себебин карап көрүш керек. Эмне үчүн ажырашуу болуп атат десең, ушул да тарбиянын жоктугу. Ага бир жакшы бир кеңеш берип койгондун ордуна ажыраш деп эле атасы, ажыраш. Анан азыр аялдарда манипуляция кылуу аябай күчөдү. Декретте турган аялды унижение катары көрүп калдык. Декретте бир унижение, сен аркада калгансың, өнүкпөй эле отурасың депчи. Жок, декрет деген бизге Аллах Таала берген ушунчалык чоң бир немат. Бизди багып атат, камсыздап атат, бардыгын берип атат. Биз каза намаздарыбызды окушубуз керек, илим алышыбыз керек, балдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Мен үйүмдөгү балам эртеге барып бирөөнүн кызын үйгө алып келет, ошол аялды, келинди сыйлап жашай турган кылып үйрөтүшүм керек. Кайненеге жакшы мамиле кыла турган болушум керек. Жок, кааласаң кете бер деп ушундай тарбиясыз адам болуп калбашы керек да. Жана Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар го, сен адамга эң жакшы берген пайдаң дейт, үйүңөн коомго зыян тийбегидей бала тарбиялоо депчи. Биз ошол бала тарбиялашты деле бирөөдөн үйрөнүп калдык да. Болбосо ал баланы сен көтөргөнсүң, боюңда 9 ай көтөрдүң, эмиздиң, бактың, кандай характерлер, мүнөздөр бар, бардыгын билесиң, анан бирөөгө сурап атасың. Ал адам сени өмүрү көрбөгөн, экрандын аркасында бирөөдөн сурап атасың. Кантип баламы тарбиялайм деп. Бул таптакыр турабыз. Балага тарбияны бериш үчүн ата-эне биринчи өзү аткарышы керек. Өзү амал кылып ишке ашырышы керек. Анан бала күзгүдөй болуп баягы ата-энесин турап кетет. Биз болсо азыр кирип алып, балама тарбияны берем деп бирөөдөн үйрөнүп атабыз. Биринчи өзүбүз амал кылып аткарсак, мисалга мен ай балам телефон чукуба деп кой, өзүм ушинтип чукулап отурсам, балам 200 деле көрүнүп калам да. Өзүм амал кылып аткарбаймбы? Анан бала тарбиялоо деген курстарда аябай толуп кетти. Кече жакында эле бир катталуучум жазып атат. Бир эженин үйүнө барсам, өзү бала тарбиялоо боюнча сабак өтөт. Атын айтпай эле коеюн ким экен. Бирок балдар эшикте ойноп жүрөт, анан бардыгы 2-3 ал окушат экен да. Ошолорду алып кирип, чындап эле сапожник без сапога эле болуп атабыз, мындай айткандачы. Өзүнүн балдарынан биринчи баштабайбы? Неге интернетте антип кыйкырып жүрөт? Бала тарбиялоо деген нерсени мен таптакыр эч кимге сунуштабайм. Анан азыркы өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Мен да бир суроо бергим келип турат сизге. Анан азыркы учурда мырзалар тарабынан айымдарга болгон мындай зордук зомбулуктар күчөп жатат да. Анан ошол дагы бул бала кездеги тарбиядан деп ойлойсузбу? Ооба. Бала кездеги тарбиядан. Апасы үйрөткөн эмес. Аял зат ушундай назик болот, ал сенин аманатың деп үйрөткөн эмес. Анын бир тал чачын жерге түшүрбөй, коргоп сактап, багыш сенин милдетиң деп үйрөткөн эмес. Наоборот, тескерисинче келген келинди кызмат кылбаса кетсин, мага каяша сүйлөбөсүн, белек берсин деп эле калды да. Мунусу таптакыр туура эмес. Биринчи кезекте апа ошол баласын тарбиялашы керек эле. Анан тарбиялай албайбы? Кийин баласы өзү аракет кылып, мечиттерге барып, имамдарды, алымдарды угуп аракет кылып атабы, ошого тоскоолдук жаратпай эле койсо болмок да. Бизде апалар мындай кылып атат. Апалардын дагы өтө талуу жерлери көп. Апалар балдарына отуруп алып эле колунан келбеген эле бир нерселерди жүктөп атат да. Мен эртеге юбилейим болуп, мага батир белек кыласың. Өткөндө бирөө жазды ушинтип, өзүбүз ижарада турабыз дейт. Апамдын жакында кайненемдин туулган күнү болот. Батир белек кыласың, анан кийин менин досторумдун көзүнчө машина мингизесиң деп атыптыр да. Ушундай апалар Кудайдын ордуна 5-6 досун коюп алган. Абысындары, достору, классташтары, группалаштары, кошуналары алардын кудайы. Ошолордун көзүнө көрүнөм деп балдарынын колунан келбеген бир нерселерди мойнуна жүктөп атат. Керек болсо декретте төрө отурган кызына деле тарына берет да. Менин абысыныма ушундай гүлдөрдү белек кылыптыр, алтындарды алып келиптир, сен болсо отурасың дешип элечи. Андай каттар аябай көп келет мага. Анан кийин баягы айланасында турган аялдар ошонун кудайы болуп калат дагы. Ошолор эмне дейт? Ушулардын алдына бир артта калган караңгы көрүнүп калбайын деп жолуга келбейт. Ушулардын жанында мен бир динчил адам көрүнүп калбайын деп Кур'ан-ы Карим окуйт. Азыр Кур'ан-ы Каримди окуп берсең көпчүлүк апа окуй албайт. Ушулар эмне дейт деп исламга келбейт, ошентип жүрүп жашоосу өтүп кетет. Жакында эле бирөөсү кызын турмушка бериптир. Ал бала наркоман экен. Анан неге бердиңиз десе, бул бай жашайт дейт экен да. Кызын ыйлатып эле берип коюптур. Анан бай жашаган менен эмне, ал наркоман экен да, өзүнүн кызына ушундай зордук зомбулукту каалайбы. Анан кийин баягы кыз ажырашып кайра барса, мен жашабайын деп барса, апасы кайра жеткирип бериптир. Апаң, мен айттым да, апаң абысындарыман уялам, элине дейт дедиби десем, ооба дейт. Ошентип туруп кайра жеткирип берип койду. Айланасындагы адамдардын сөзү деп баягы ал апа өмүрү өткөнчө исламдагы өзүнүн ордун таппай, өзүн тааныбай, жаратуучусун тааныбай, анан өлүп калып атат. Өлгөндөн кийин баягы айланасындагы адамдар күйбөйт деле буга.
байкуш биз деп ушинтип жолго кирбей өттү, бизден тартынып уялып жүрүп исламга кирбей өттү, эми токтоп тур, мен кирип ушунун кабырына 1-2 күн жатып, ушуга бериле турган жазалардын бардыгын мен алайын дебейт да. Барып эле инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп көңүп коюп болду. Апаларга дагы айтып кетет элем, азыр кече жакында эле бир кыз SMS жазып атат. 80 жаштагы энеси медитация жасайт экен. Не кыласың десе, жеңилдегим келип атат дейт да. Жок, биздин мына аткара турган ар бир нерсебиз, амалыбыз динге туура келиши керек. Мисалга мен жеңилдегим келип атабы, жеңилдешти аткарып аткан амалым дагы динге туура келиши керек. Бир гана Аллах Таала бизди бардык кемчилик сыфатыбыз менен кабыл ала алат. Бир гана Аллах Тааланын бизге сүйүүсү чексиз. Мисалы сен дагы жумушка 1-2 күн кеч калсаң, шефиң мындай карап калат, анан бир жума катары менен кечип калсаң, эскертүү берет же айлыгыңа кыскартат же айдайт. Аллах Таала андай эмес да. Өмүрүң өткөнчө канча ката кылсаң деле кечире берет, ката кылып алып кайра келсең деле кечире берет. Бир гана Аллах Таала бизди толугу менен сүйө алат да. Ошону биз билбей жүрөбүз. Анан кийин аялдар эмне үчүн мындай коомду ушунчалык бузуп атканына мен дагы таң калам, эмне өчүңөр барбы депчи. Бизге сырттан куралдын, бирөөнүн кереги жок. Мисалга кино көрүп атсаң, бул кинону тартууга паланча фондунан акча бөлүндү деп чыгат го. Ошол фонддон көз каранды да. Демек ошол кинонун кандай болушу, эмнени жеткиргели атат, ошосу ошол фонддон көз каранды. Ал эми бизде азыркы аялдар интим гимнастика дешип, интернетте уялбай айтайын, жатыны менен сууну сордуруп кайра кой берип, шариктерди мындай жарып атышат да, жатыны мененчи. Карасаң жолугу бары дагы, жолугу жогу дагы ушундай. Ана сахаба аялдар андай извращенка болгон эмес. Биз эгерде кимдерчи издесек, сахаба аялдарды ээрчишибиз керек. Интим гимнастиканын дагы бир өтө чоң зыяны бар. Неге десең, эркек өзүн үйдө эркин мындай арстандай кабыл алгысы, арстандай тутуп жүргүсү келет да. Анан биз барып эле эркектин жолун тартып алып атабыз. Мисалга бир мобилный график курска окуйбуз, же болбосо дизайнерский курска окуйбуз дагы, акчаны тапаштайбыз, онлайн анан акча тапкандан кийин күйөөсүз эле жашай алат экенмин го деп мойнубузга алып атабыз. Анан биз ошентип иштеп азык түлүк, тамак аш алып келгенден кийин баягы күйөө көрөт да. Бул колунан келе турбай деп туруп, баягы турмуштук куржунду аялдын мойнуна артып коет. Анан баягы 5-6 жыл чыдайт, көп болсо анан ыйлап баштайт да, келинчи. Мага ушундай каттар аябай көп келет. Күйөөм бир дагы продукт албай атат, орудум десе мына айтат, ана мына дешип, сен өзүң үйрөтүп койгонсуң ошого. Сенин колуңан келишине ишенет, бардык нерсени кыла алышыңа көзү жетти, ошол үчүн таштап койду. Анан азыр ушундай төшөк маселесин жазып, аяламга отзывы айланып жүрөт. Аллах Таала эң жаман көргөн, кыяматта карын салып карабай турган адамдардын бири бул төшөгүн сыртка айтып чыккан аял жана эркек да. Бизде болсо муну бир өзүнчө эле маданият катары көрүп калдык дагы. Төшөк отзывын ушу интернетке жайда аны казак, өзбек туугандар, кыргызчаны түшүнгөндөрдүн бардыгы окуп атат. Бир болбогон бир гүл үчүн, бир болбогон бир телефон үчүн ушундай Аллахтын карына кала турган кадамдарга барып атабыз. Ошол эле интим гимнастика деген курстар жөнүндө да токтоп кетейин. Ушул нерсени үйрөтүп атышат, бирок алар курска кимдер катышканын көргөн жок. Жакында бир кыз катталып окуган экен, 11-класста жаңы эле бүтүптүр, анан интим гимнастикага окуп, баарын үйрөнүптүр. Баягы окуткандарын баарын үйрөнүптүр да, анан турмушка чыккан күнү эле барып эле баягы минет, синет бир нерселерди окутуп атат го. Ошонун баарын жасаган экен. Баягы бала болсо, мен мындай аягы суюк айме кызды алайын деген ниетим жок эле. Мунуңар төшөктү айра тээп жүргөн эме экен деп туруп жеткирип берип коюптур да. Андай экен, кыз эркекке, күйөө балага айтып коюш керек эле. Биздин кызыбыз интим гимнастикага окуп, балекеттин баарын билет деп айтып коюш керек эле да. Эркекке андай аял жакпайт. Эркекке назик, сырдуу аял жагат. Канчалык сырын билбесе, недоступная болсо, ошончолук жакшы көрөт. Эгер ошол төшөктөгү маселени деле эркек аялга өзү үйрөтсө, өзүн мындай арстан сезип калат да. Анан азыр аялдар эркектин мойнундагы финансылык тараптан камсыздашы керек. Ошонун баарын жулуп алган аз келгенсип, эми биротоло эркектик сыпатын дагы жулуп алып атышат да. Баягы эркек жөн эле жатат, аял бардыгын өзү аткарат дагы. Анан келип алып кайра күйөөм любовницасы бар экен, ойношу бар экен, токол алам деп атат дейт. Эми сен эмне кылсың? Сен эркек болуп калдың. Анын ордуна эркектик сыпаттардын бардыгын аткарып атсаң, эркектин ролун аткарып атсаң, үйүңдүн баарын камсыздап атсаң, ага мындай аялдын эмне кереги бар? Ал дагы өзүнөн назик, бир да сыры ачылбаган, сулуу, бир назик үлпүлдөк, колунан келбеген ушуга таянып жашагысы келген бирөөнү издейт да.
эгерде андайды каалабаса, анда ал эркек альфонс. Аялдын акчасына жашаган эркек альфонс. Интим гимнастика дегенде бир көнүгүүлөрдү жасасаң жакшы болуп кетесиң деп атат. Жок. Адам өзү белоктон турат. Белок деген биздин организмибиз үчүн өтө баалуу. Биз белоктон турабыз. Үйдү кирпичсиз кура албайбыз, белок биздин организмибизге ошончолук баалуу да. Эгер мен жөн эле белогум жетишсиз болсо, дефицит болсо, өзүм алсыраак зорго жүрсөм, анан кийин ошо бир көнүгүү жасап туруп результатка жетем десем, бул мындай. Мисалы, аябай ачка орозо туткан оозун ача элек баланы келип туруп сабап туруп жүк ташы десең, көп болсо 1-2 жолу барышы мүмкүн, кайра токтоп калат да. Ошондой эле да. Анан кийин азыр интим гимнастиканы окуштун эч кандай пайдасы жок. Эч кандай пайдасы жок. Күйөөңүн алдында баркың кетет. Ушуну интим гимнастиканы биротоло айтып коеюн. Баягы эркек, эми ал эркекте биз оюн билбейбиз. Мисалга барып алып туруп кандай позаларды үйрөнгөн болсоң, ошонун баарын жасап атсаң, бул эркек болсо андан жаманын талап кылып башташы мүмкүн. Себеби сен добровольный раб болуп, өз эркиң менен жасап берип атасың. Өзүң ушул нерсени аткардың, демек мындан дагы жаман нерселерди сага жасатканга боло берет экен депчи. Анан кийин азыр интернетте карасаң эле бирөөсү тамагын киргизет, карасаң чизкейк, панкейк, Сан Себастьян дегендер бар го. Ошолордун бардыгы шире. Бул шире биздин организмге киргенде организмдеги магнийдин бардыгын жок кылат. Себеби ошол ширени организм сиңирип ичке киргизиш үчүн магнийдин бардыгын жок кылат да. Магний жок болгондон кийин адам алсырап баштайт. Азыр карасаң эле мен депрессиямын, стресс, мен алым жок, чарчай берем, мага жиңгирип кеткен окшойт, анан мына дейишет го. Жок. Ал магний жетишсиз. Магний жетишпеген адам ушинтип чарчай берет. Ошол магнийди толуктап койгондун ордуна барып алып, мен күчтүүмүн, мен кыйынмын, менин колуман баары келет деп аффирмация айтып отурат да. Жок, биринчи кезекте биз магнийибизди толукташыбыз керек. Магнийди толуктагандан кийин, анан кийин күчкө толобуз. Шире талап кыла берет го мына жакта. Ошол дагы токтойт. Туура тамактангандан кийин анан ден соолугубуз нормалдашат да. Азыр ошо футблогер деп чыгып аткандардын бардыгы деле кыргыздын ден соолугуна өтө чоң зыян келтирип атышат, бирок алар өздөрү билбей. Мурунку кездерде бөйрөк оору, боор оору дегендер жок болчу. Азыр ошо семиздиктин бардыгы ошо ширеден келип атат. Биздин мээбиздин иштебей калганынын себеби камыр менен ширени аябай көп жеп атабыз. Туура тамактанган жокпуз. Эртең менен турсаң нан, обедке баягындай донер, понер, пиццаларды жешет. Анын баары камыр да. Кечкеге дагы ошондой. Анан эле отуруп алып, эже менин күйөөмө жиңгирип кеткен окшойт, аябай агрессивная болуп атат дей беришет да. Камыр менен ширени көп жеген адам агрессивный болуп калат. Ушул туура тамактануу боюнча да бизде курстар көбөйдү го акыркы учурда. Бирок алардын мындай карап көрсөң 95% ылахат турат. Себеби нутрициология деген нутрициологияны туура нутрициология кандай экенин билгендечи, мындай көзүңдө күлгүн көз айнектерин талкаланып түшөт экен да. Мен деле ойлойт элем ошо мындай эмнеге алсыз болуп атам, ферритиним низкийби деп көрсөм магний жетишпей эле жүрөмүн. Магний жетишпегенден кийинки этап уже паническая атака башталат да. Паническая атака башталса, бирөө ушундай таргетке туруп атат. Паническая атакадан кыйналып жүргөндөр мага курсума жазылгыла. 31-инде старт алат десе, аябай номерлерин жазып атышат. Жок, анын баары ылахат турат. Паническая атакадан кутулуш үчүн биринчи кезекте магнийди толуктоо керек. Ушул интернет тармактары дагы мындай адамдын психикалык ден соолугуна да таасир берет да бир канча деңгээлде. Өтө. Ким ден соолугум бузулсун, мага ыймандын кереги жок, мага жашоонун деле кереги жок десе, анда телефонду кечке карап отура берсин, ал чыгат, бул чыгат, башын айлантат. Жок, мен мындай адамча жашагым келет, биринчи өзүмү тааныгым келет десечи, мен деген китепти окусун. Мен деген китепти окугандачы, ал жерде 2 каарман бар. Каармандардын аты, устаздын аты Уфтаде, шакиртинин аты Махмуд. Махмуд деген аябай чоң казы болот. Казы болгондо элесет элдин арасында аброю ушунчалык жогору, белектерди алып келип турушат. Ар бириси, ар ким адам барып ага көйгөйлөрүн чечтиртет, сотто мындайча айтканда. Ушундай көйгөй абройлуу адам бир нерсеге ишенбей коет да. Неге ишенбей коет? Бир аял келет дагы, менин күйөөм мага талак берем деди. Эгерде ажылыкка барып келбесем, мага 3 талак берет экен дейт. Анан кийин ажылыкка барып келиш мүмкүн эмес, ал үчүн мынанча жол жүрүш керек. Илгери төө менен башкан го, ат менен.
ошондой болот, кантип эле барып келе алсын деп жанагы ишенбей коет да. Казы өзү ишенбей коет. Анан кийин көрсө барып келсе болот экен. Себеп биз мына жакта я деген нерсени ушунчалык өнүктүрүп алгандыктан анан ишенбейт экенбиз. Яны качан тебелегенде анан чуданын чудосу башталат экен да. Кереметтин баары ошол жакта турбайбы? Кыскасы баягы казы барып туруп анан кийин биринчи неден баштайт. Бир абройлуу кишини азыр мисалга министрлер кабинетинин төрагасын эшикке чыгарып туруп, арабага түртүп койдун ичеги карынын сат десең өтө эле унижение го. Ошондой нерседен баштайт да. Табакка салып алып, бойдун ичеги карынын сатып баштайт. Элдердин баардыгы таң калат, мына акылынан айнып калыптыр. Биринчи аябай таң калышат, анан акырында акылынан айнып калыптыр деген жыйынтыкка келишет. Ошентип 3 жылдын ичинде баякыл адам өзүнүн нафсисин биротоло тебелеп туруп, анан жогорку деңгээлге жетишет да. Экинчи нерсеси, нафсини тебеленүүнүн экинчи жолу бул адам өзүн ачка коет. Бизге деле мисалга Куранда айтып атат, Бакара сүрөсүндө: "Эй имандуулар, мурунку өткөндөргө парыз кылынган сыяктуу силерге да орозо тутуп парыз кылынды, такыбалооңор үчүн" деп атат. Көрсө биз ачка калганда анан такыбалыкка көнөт экенбиз. Ачка калганда жөн эле ашказаның эле ачка калыш эмес, гыйбатты укпашың керек, бирөөнүн кемчилигин көрбөшүң керек, күнөөнү кылбашың керек. Көзүң менен дагы орозо тутушуң керек, оозуң менен дагы, кулагың менен дагы, жүрөгүң менен дагы орозо тутушуң керек. Ошондо гана өзгөрөт экенбиз. Нафсибиз ушул тараптан тарбияланат экен. Биз азыр орозо туттум, оозуму жаптым деп туруп эле анан бирөөнү кыйбаттап атабыз. Бул орозо эмес. Баягы окуяны улап кетейинби? Анан кийин казы ошентип ачка жүрүп орозо тутат да. Эртең менен оозун жабат, кечке чейин ачка жүрдү, ар кандай ибадаттарды кылат, устазы берген бардык ибадаттарды кылат дагы. Кечинде алманы ушундай бир эле алма менен ооз ачкалатат. Ушундай алманы оозуна алып келет дагы, жебей туруп кайра оозун жаап коет да. Ошондо нафси ушунчалык чыркырап кетет. Бизде азыр нафси азгырып атат го. Кийин бул нафси менен кармаша берсең, кайра адамга жардам берип калат экен да. Мисалга азыр 5 мүнөт отуруп турайын дегендин өзү нафсиден келген буйрук. Биздин өзүбүздүн мына жакта совестибиз бар. Ошол совестибиз жок, азыр эле убактысында оку деп атат. Нафсибиз болсо жок, бир 10-15 мүнөт отуруп тур, рилс көрүп ал дейт. Ал рилсти көргөндөн кийин 2 саатың өтүп кетет да. Нафсинин үнү кайсыл, рухтун үнү кайсыл, ошол китепти уккандан кийин мындай сортировкалап калат экенсиң да. Ушунчалык кереметтин керемети көрсө нафсини тебелегенден болот экен. Мисалга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, бир пенденин, адамдын кабырдын астында кыйналып аткан үнүн уккан. Биз эмне үчүн укпайбыз десек, биздин нафсибиз тебелене элек турбайбы? Угуп туруп, анан бир бутакты үзүп келип үстүгө коюп коет да. Ошол бутак солуп калганга чейин истихфар айтат, зикир айтат. Ошонун себебинен балким Аллах Таала ушунун күнөөлөрүн кечирет деп туруп таштап кетет. Көрсө айланадагы турган жашылчалар, жашыл өсүмдүктөрчү, жашыл болуп баштагандан баштап солуп калганга чейин ошондо айтканда жаздан баштап күзгө чейин зикир, истихфар айтат экен да. Зикир айтат экен. Бирок биз укпайт экенбиз. Биздин кулагыбыз бүтөлү, көзүбүз дагы бүтөлү, жүрөгүбүз бүт баары бүтөлү. Биз мындайча айтканда печатталган эле бир нерсе экенбиз да. Качан биз нафсибизди тебелегенде анан угуп баштайт экенбиз. Нафсинин тебелештин өзүнүн жолдору бар. Аны Кенжетай ажы Курманкожоев деген устаз бар. YouTube'да 207 сабагы бар. Ошол жакта үйрөтөт. Эго деген не, биз я дей беребиз го. Алфавитти карасаң, я деген тамга алфавиттин эң аягында турат. Ошо я деген адам аркада калып калат экен да, көрсөчү. Алактын астында аркага эле түшүп калат экен. Жок, биз яны мына жака коюп туруп, биринчи орунга Аллах Тааланы коюшубуз керек, экинчи орунга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга саланды, үчүнчү орунга өзүбүздү коюшубуз керек. Биз ал экөөнү да игнор кылып туруп, мына жака кимди койсок, Аллах Тааланын ордуна кимди койдуң, эмнени койдуң, сөзсүз ошол адамдан суна келет да. Ошол адам сени таштап кетет же өмүр бою кордойт же бир нерсе кылат. Ошондой. Анан эфирден сырткары дагы сүйлөшүп калганда айтып калдыңыз да, сиз мага чындыкты айтканым үчүн коркутуулар болгон депчи, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Ооба. Биринчи мен өзүм чыгып айтып баштаганда ошончолук жанагы адам зона комфорта деп коет го. Ошондойго түшүп калган адамга барып туруп чындыкты айтсаң аябай катуу тиет экен да. Жок, бул аффирмация, подсознание может все дегендердин бардыгы калп лохотрон десем чалап башташты. Ошол тармактагы алектенгендер сизге коркутуу кылышты. Ошол тарапты окуп биротоло сугарылып, мээлери ошого көнүп, сугарылып кирип калган экен, мээлерин ошолор аябай чачалашты. Келип алып, сен деген аркада каласың, динди кармангандар ушинтип аркада калат. Сен деген илимди билбейт экенсиң, анамна деп башташты. Анан кийин мен дагы жаза бердим, сторис жаза бердим. Акырында анан кийин
өзүм сүйлөп чыгайын десем, баары бир ишенишпейт да, сен далилиң жок дешип. Именно устаздар ошол суроого жооп берип калат, ошону кыркып алып туруп рилс кылып киргизип баштадым. Анан мен менен болгон дебат токтоп калды. Катталуучуларыма келген дебат токтоп калды дагы, кулагым тынч оңой эле калдым. Анан катталуучуларым кайра менин тарткан рилстерди наркыларга жөнөтүп баштаптыр. Мынакей, чуажы мисалы тафаккур деп жооп берди. Медитация динге туура келеби десе, ооба динге туура келет, тафаккур кылыш керек адам. Тафаккур кылганга сооп берилет деп ошол жоопту аягына чейин укпай атышат да. Чуажы тафаккур деп жооп берип атат. Тафаккур деген эмне? Тафаккур деген ой жүгүртүү. Мисалга, адамдын же болбосо айбандын денесине боюна бала бүткөндө, ал сырттан тамак жеген үчүн ошол тамактын себебинен витаминдер кирип анан чоңоюп атат, түйүлдүк. Эми жумуртканы карап көр. Жумурткада бир ак, бир сары киркилдек бар, эч кандай ичине перо кирген жок, сөөк кирген жок. Бирок ошол жылуулуктун эле таасиринен бир жөжө балапан чыгып атат да. Ушуну ойлоп туруп Аллах Тааланын улуулугун, илиминин чексиздигин, бардык нерсе кудуреттүү экенин ойлосок, биз анда тафаккур кылдык. Азыр көчөт саткан жерге барып, жакында буюрса көчөт алабыз, жаз келип атат. Көчөттү алып келесиң, сыртынан таптакыр билинбейт. Кайсы көчөт кайсы экенин билбейсиң. Сыртынан бардык көчөт окшош. Ошол эле көчөттөрдү алып келип бир эле жерге эгесиң, бир эле топурак. Ошол эле баягы эле чыгып турган бир эле күн нурун чачат. Бир эле сууну алып келип бардыгына куясың. Бирок карап көр, мунун жалбырагы чоң, мунуку майда, мунуку болсо жалпак. Неме? Чоң дегеним гүлдүү, бирөөсүнүкү тикенек. Кайра булардын мөмөлөрүн карап көр, бирөөсүнүкү сары, бирөөсүнүкү фиолетовый, да бирөөсүнүкү жапжашыл, бирөөсүнүкү кыпкызыл, мөмөлөрү да ар түрдүү да. Эмне үчүн ушундай окшош көчөттөн ар түрдүү жер жемиш чыгып атат. Бирөөсүнүн тамы таптакыр кыпкызыл, не деп койчу эле? Кычкыл. Бирөөсүнүкү ширин, бирөөсүнүкү адамга жакпай турган кычкыл, бир дам, да бирөөсүнүн сырты башкача. Мисалы, кайнолдун өзүнө эле карасаң, сырты фиолетовый, ичи сары. Алманын сырты кызыл, ичи ак. Ушуну көрүп туруп анан булардын бардыгын жасап аткан бир зат бар турбайбы деп ойлонсок, ушул тафаккур болот дагы, биз ал ой жүгүртүүбүзгө сооп алабыз. Бирок азыркы тафаккур ушул тарикатта жолунда келинген, биз укпай калдык деп өткөндө бир коуч ушинтип жазып алыптыр. Тарикат деген нерсени билгенде ошол коуч ошентип сүйлөбөйт эле. Анан дагы Кудайга шүгүр, баягы Эмилиандар деген устаз таанисыңбы? Ошол устаз суроолоруңузду бериңиздер деп сторис жазып коет. Мен сразу суроо жазам. Норма көтөрүү исламга туура келеби десем, жок, капырлык деп жооп берет да. Анан кийин өзүңүз да жүктөйсүз аны. Ооба, аны шап алып кыркып туруп өзүм жүктөп алам. Анан бизде тосмолор кедей кылат экен, байысам мүнөзүм бузулуп кетет, ибадаттарымды калтырып коем. Ушул нерсе исламга туура келеби десең, жок, бул ширк деп жооп берет. Ошону кыркып алып туруп өзүмөкүнө киргизип коем. Себеби анын сториси көп болсо 24 саат турат, анан өчүп кетет. Мен рилс кылып киргизип койсом, көптөгөн адамдарга көрүнөт, бул тура берет. Ошол рилстерди нар жака жөнөтүп баштаганда, анан кийин алар көрүп алып, мен угроза кылышты кадимкидей эле. Биринчи директиме жазышты. Мен сен менен башкача сүйлөшөм, сотко берем. Сен мени мындайча айтканда баркыма шек келтирип атасың дейт. Алардын бизнесине да сиз мындай жолтоо кылгансыз калдыңыз да. Бизнесими бузуп атасың деп бетиме эле айтты. Анан макул, сен эгерде реалдуу нерсе окутуп аткан болсоң, мен каршы эмесмин. Кыргызстан өнүгүшү үчүн аябай мындай жан делим берип күйөм да. Чындап эле өнүгүп кетсе жакшы болот эле. Бирок сен өнүктүрмөк түгүл адамдарга тартып атпайсыңбы? Мисалга, кыпкызыл турустаны люстрага илсең, байлык келет деп окутуп атпайбы? Бул адамдын акылына сыйбай турган нерсе да. Кантип ушу билип койсоң, акча келет, байлык келет, анан күйөө дагы келет имиш. Тооба кылдым. Анан дагы эмне деген немелер бар экен? Шотканы алып, чуажыга чалат экенсиң. Кудайга айтып койчу, мага акча берсин депчи. Ошол аудиолорун угуп калганыма Кудайга чексиз шүгүр да. Мен сага далил бар үчүн ушинтип сүйлөп атам. Далил жок болсо үндөбөй эле отура бермекмин десем. Бизде да жакында эле жанагындай MC Coin деген сыяктуулар чыгып кетти го. Мен миллионермин деп айымдар кыйкырышпы? Ошол сыяктуу нерселер экен да. Ошол сыяктуу. Ал миллионер болбойт. Кыйкырып аткан аял миллионер болбойт. Анын бардыгы топтоп берди, мына кыйкырып аткан адам миллионер болот. Акчасын алышат да демек. Анан жазды. Миллиондорду төлөтөм, сага бүрсү күнү повестка барат деди да. Анан чын айтсам корктум. Чыным айтайын, корктум. Мен балдарым майда да, кичинекей. Ал көкүрөк эмип жүрсө, не кылат экенмин деп ойлонуп, түнү туруп алып, түнкү саат 12-1 чейин уктаган жокмун. Анан ОКМКга арыз жаздым.
болушунча болду окшойт, эми себеп ал мага мынтип жазды да, бүрсүгүнү сага повестка барат, мына жака келесиң, соттолосуң, мен сени каматам, мага миллион Коркуу штраф болду сизде. төлөйсүң деп. Ооба. Ошентип жазды. Анан кийин болушунча болду окшойт, мынчалык болду, эми же ал жеңиши керек, же мен жеңишим керек, баары чындык жеңиши керек дедим да, анан кийин жаздым. Жазсам бүрсүгүнү болду, бирок мага повестка келген жок, чакыруу келген жок. Анан эсенбу дагы жазбайт да, жооп жазбайт. Бир жума күттүм, анан бир убакта жазды. Түбүнө жазып койгом, Бишкекке чакырбагыла, мен Бишкекке бара албайм. Жалал абадтагы эле болсун десем, көрсө алар болсо Жалал абадка жибер, анан ал жактагылар текшергичи ушунча убакыт өтүп кетиптир. Анан жазды. Келиңиз офиске деди. Анан барсам, консультация берди. Ал адамга чалып көрдүк дейт. Аябай номерлери көп экен, аккаунттары да аябай көп экен. Сага левый аккаунт менен жазыптыр деди. Аны мен деле билдим. Левый аккаунт менен жазганын. Себеби өзүнүн аккаунту менен жазса, мен аны скриншот кылып коем да, мен деле башым бар да, анан аркасы аты кирилеп кетишинен коркту да. Эгер ал левый аккаунттан жазганда мен коркуп айланып кетейин, мени кечирип кой десем, чөгөлөсөм, тизелесем, мына стористериңдин бардыгын, рилстериңдин бардыгын өчүр деп туруп, кайра жоголуп кетмек да. Анан кой, мынчалык болуптур, эми же чекит коюлушу керек, бардык нерсенин акыр аягы бар. Же ал жеңиши керек, же мен жеңишим керек. Чындык же батыл экөө бирөөсү жеңиши керек да. Батыл деген жок болуп кетүүчү нерсе, жок болуп жалган нерсе. Анан кийин барсам ушундай консультация берди. Баягы эсенби күлкүсү келет да. Медитация жасап, гемоглобини көтөрүлсө эже дейт. Мен дагы аялым гемоглобини низкий деп сохранениеде жатты дейт да. Ушундай уколдорду алып атты дейт. Неге ушуну медитация жасап эле ушинтип коймокпуз да дейт. Анан биз эми буларды карабайбыз дейт. Неге десем, булар сөз эркиндиги бар, мен каалаганым сүйлөйм дейт да. Каалаганын сүйлөгөндө дагы илимге туура келген нерсени сүйлөш керек да. Адамды буза бербейчи. Ошентип анан сизге мен кепилдикти 90% берем деди. Жеңишсиз тарапта деди. Себеби сизде эч кандай нерсе жок. Чындык бардыгын чындыкты айтып атасыз. Макул чыгам десеңиз биз дагы аягына чейин чыгайлы. Алданган адамдар квитанцияларын жөнөтүшсүн деди. Анан кийин сториске жазгым келбеди да. Алданган адамдар квитанцияларыңарды жөнөткөлү десем кийип кетишмек. Андайлар толтура. Болгону мен фитна уюштургам келбеди. Дагы бир Аллах ушунча шанс берип атат, мен деле шанс берип коеюнчу деп жазган жокмун, ошоюнча калып кетти. Анан кийин дагы бирөөсү стакандарды ушинтип куюштуруп алып, сууну бири-бирине куюштуруп алыптыр. Кола да почти. Биринчиге куйганында капкара болот, анан агыш болот да, акырында аппак болуп калат экен. Анан муундан муунга келе жаткан ата тектен келген травма, негативдер деп атат да. Ата тектен эч кандай травма келбейт. Травманын бардыгын биз өзүбүз алып атабыз. Азыр кичине чымынтыйбыз, чыңкылдак болуп калдык. Досун жаман сүйлөп койсо деле травма, атаң катуу сүйлөп койсо деле травма. Николас Кейдж деген актер бар го, ошол сүйлөп атпайбы? Досу менен урушуп кетсе деле травма, жыгылып жүрсө деле травма, азыр травма эле деп калышты. Мындай травма дей берген адам we must grow up деп атат да. Чоңоюшуңар керек деп атат. Ошончалык жаш бала болуп калдык да. Арканы чукуй беребиз. Ата энеме болгон таарынычым бар экен. Ата энем атага таарынган үчүн акчага булок, энеге таарынган күйөөгө булок депчи. Мунун бардыгы батыл, жалган. Эгерде атага таарынса акчага булок болгон болсо, биздин жаратуучубуздун аты Роб деген тарбиялоочу деп которулат. Куранды ачканда Фатиха сүрөсүндө Альхамдулиллахи роббил аламин деп башталып кетип атат. Аламдардын жаратуучусу, Роббусу. Анан эң акыркы аят Ан-Нас сүрөсү Роббиннас деп туруп, анан пенделердин Роббусу болуп атпайбы? Ошол Куран баштан аяк бул Роб бизди кандай кылып тарбиялайт экенин, кантип мээрим менен, сүйүү менен тарбиялайт экенин баяндап берген да. Мисалы Аллахтын Аль-Кохар деген ысымы бар. Каарду бардык душмандарын өзү жеңип чыгуучу. Бирок ошол жерге Аль-Кохар деп жазган жок Куран Каримге. Ар-Рахманир Рахим деп атат. Анткени бизди ал мээрим менен, рахмат менен тарбиялайт экен. Ошол апаң сени ушинтип койгону дагы мээрим, рахмат менен тарбиялап атат. Апаң дагы сени ушундай кылып бакса дагы баары бир анын сүйүүсү чектелүү. Менин сүйүүм чексиз деп. Бирөөлөр бизди башыбыздан тебелеп кетти. Бул жөн эле тарбия. Бизди ушинтип тарбиялап туруп өзүнө чакырышы керек. Же сый менен чакырат, же ый менен чакырат. Мен мисалы бирөөнү жаман көрүп атсам, ал адам жөн эле себепчи. Жаман көрүү деген сыноонун өзү Аллахтан да.
эгер мен Аллахты чындап жакшы көргөн болсом, анда ошол сынымды кабыл алышым керек. Бирөөнү кыйбат кылгым келип атса, ал адам жөн эле себепчи. Кыйбат кылуу деген сынын өзү Аллахтан келип атат. Сен ушуну кыйбат кылбай койгонго дагы, кыйбат кылууга дагы шансың бар. Кааласаң аны танда, кааласаң муну танда. Мен сага шансты бердим. Дин тутууда дагы эркиндигиң бар. Кааласаң динди карман, кааласаң кармабай эле кой деп. Аллах Таала полный бизге толугу менен тандоону берип койгондуктан анан жүрөбүз да. Эгер тандоону бербей туруп, мисалга периштелерге тандоо жокко, мынаны аткарасың эле деп койгондо, анда жашообуз башаламан болбойт эле да. Бирок бизди Аллах Таала ушунчалык сыйлап туруп, өзү алдыбызга тандоону берип койгон үчүн анан бир туруп ата текти күнөөлөп атабыз, бир туруп апабызды күнөөлөп атабыз. Азыр дагы бир ушунчалык батылдардын батылы чыгып кеткен. Гипномедитация деген. Мисалы, физиорядка деген сөз бар го. Ошону узагыраак кылып жатсаң, чечмелеп жатсаң, физическая зарядка болот го. А гипномедитация деген гипноз, анан медитация да. Ал жакка барган адамдар жөн эле гипноз болуп атат. Андан болбосо кантип ушунча адамды башкарыш кыйын го. 1000 адамды отургузуп алып башкарыш кыйын да. Анын өзүнүн ою бар, мунун өзүнүн ою бар, көз караштарың дал келбейт, бирок гипноз кылып койгондон кийин бардыгы ошол коуч эмне десе ошону аткарып, ошонун айтканын элестет десе элестетип, космоско ак булут менен учкула десе учуп, кайра түшкүлө десе түшүп, ушинтип калат экен да. Ал жөн эле гипноз экен. Анан сиз дагы Instagram баракчаңызды мындай жигердүү эле алып барасыз да, активдүү колдонуучусуз. Анан ал жактан видеолоруңуз көбүнчө сарказм менен экен да. Ошол сарказмдын максаты эмне? Баягы терезени ачып алып, Кудай, мага акча бер, көп бер, эч ким албаса мен алганга даярмын деген тапшырмалар бар да. Ошол курстарда ошол тапшырмалар бар. Аялдар ошол курска 8 000, 10 000, 15 000 акчаны берип, төлөп, баягы ушундай тапшырмаларды берсе аткарып туруп, анан кийин мага ушул нерсени үйрөтүп койгонуңа Аллах ыраазы болсун деп жүрүшөт да. Эми ушулардын өзүнүн кылып жаткан кебетесин өздөрүнө көргөзүп коеюн деп сарказм тарсам түшүнүшкөн жок. Кыпкызыл турсун люстрага келсең акча келет дегенди атайлап тарттым. Эркектерге дагы вызов мындай чакырык кылып таштадым да. Аялдарыңар, негизи эркек аял кишиге 4 неме милдеттүү да. Атасы, агасы, ийниси, баласы, күйөөсү. Ошол 4 эркек бир аялды карап койсун. Каерде окуп жүрөт, эмне кылып жүрөт, ошонун баарын карап койсун, телефонун алып карап койсун, анын акыретине күйсүн. Себеби мени суракка тартпайт, ал аялдын акырети үчүн. Ошол эркекти өзүнүн суракка тартат. Каерде отурат, чакрасын аштырып отурабы же люстрага ички кийимин ийилип атабы, ошону карап койсун деп эркектерге ушундай кылып тарттым да. Бирок эркектер түшүнгөн жок. Башыңа кийип ал, ана дешет. Аялдары ошондой нерселерди аткарып атышат. Өздөрүнө көргөзүп коеюн деп жанагы Триката деген мультик бар го. Ата-энеси айтат да, шоктонбогула, үйүңгө улай бутуңар менен кирбегиле, абойлорду жыртпагыла, анамна десе аткарбайт да, 3 баласычы. Анан анер десе актер болуп иштеген бир абасы бар экен, ошону чакырып келет дагы. Сен актерлук ролуңду аткарып туруп, балдардын өзүнүн ким экенине көргөзүп кой дейт да. Анан баягы абасы аябай шоктонуп барып туруп, бир нерселерди талкалап таштайт, картиналарды алып сындырып коет, эшикке чыгып аябай илайга буланып келип туруп, дивандарга секирип ойнойт. Анан ошону көргөндө анан Триката өзүнүн катасын билди да. Биз өзүбүз ата-энебиз ушинтип жадатып аткан турбайбызбы? Бул бизди өзүбүзгө чагылдырып берди депчи. Ошол сарказмды аялдардын өзөрүнүн ким экенин чагылдырып берип коеюн десем, аны деле түшүнүшкөн жок. Мисалга, жөнөкөй турмушта бирөө келип, аягы суюк, сен аягы суюксуң, көчөдө калгансың десе, намыстанып сотко бересиң туурабы? Бирок ошол жака барып алып 15 000 төлөп туруп, мен аягы суюкмун деп аффирмация айтып жүрүшөт. Кагазга жазып атышат, мен аягы суюк экениме кабыл алдым дешипчи. Бул деген добровольный раб да. 15 000 акчаны төлөп, мен аягы суюкмун деп аффирмацияны дагы айтып, анан кайра ал адамга Аллах ыраазы болсун деп калып калыш өтө эле жеткен акмакчылык. Дагы бир кошелек зарядтоо деген нерсе бар. Кошелектү зарядтасаң акча келет дегенчи. Мындай карап көрсөң, кошелек зарядталбай турган буюм да. Анын максаты таптакыр башка. Мен мисалга азыр мына кружкага баламы жумсам болбойт. Бул ал нерсе үчүн жаратылган эмес. А кошелек болсо заряд алыш үчүн жаратылган эмес да, анын максаты таптакыр башка. Ошол кошелектү зарядтап койсоң акча келет десе, бардыгы кирип алыштыр. Анан мына жакта биздин чоңдорубуз кыйкырып атышат, келечек жаштардын колунда депчи. Мен ошол жаштарды көргүм келет. Кайсы жаштын колунда көрөйүнчү ошол жаш. Менин колумда, мен илимдүүмүн десинчи, көргүм келип атат. Апасы кошелек зарядталбай турган буюм экенине башы жетпеген апасы кандай бала тарбиялап чыгарат. Кыргызстандын келечеги бир өнүгүшү мүмкүн, бирок өтө кыйла да өнүгүшү мүмкүн. Себеби биз китеп окуйбуз да.
китепти эң көп окуган өлкө дүйнө боюнча биринчи орунда Кытай турат. Ошол үчүн Кытай өнүгүп атат. Кытай эмне үчүн өнүгүп атат десең, китепти окуп атат. Азыркы китеп окуп аткандар кийин китеп окугандарды башкарат да. Мурунку китеп окугандар азыркы китеп окубагандарды башкарып атат. Биздин азыркы коомдо болуп жаткан эң маанилүү көйгөйүбүз эле мындай болуп калды. Төшөк, келин, кайнене келин, анан айфон, тайзан. Устаздарга берген бир эле сурообуз бар. Кирпик, каш, чач жасасам болобу? Ушулардан дарат өтөбү, гусул өтөбү, өтпөйбү, оозун долдойту, болду. Ал жактан эч көтөрүлбөй калдык да. Кайта эле ушул суроону бере беребиз. Жок, биз ал жактан сурулуп чыгышыбыз керек. Биринчи кезекте өзүбүздү нөлдөн башташыбыз керек. Нөлдөн баштоо эч качан кеч эмес. Акыйданы окушубуз керек. Мисалга азыр мына сөздү айтам, азыр ушундан кийин аябай интрига болуп мени тепкилеп кетиштери мүмкүн, балким чындыкты акыры бирөө жарым айтты деши мүмкүн. Булар азыр чоо ажынын кызын колдонуп атышат. Мынакей чоо ажынын кызы сабак өтүп атат. Эмне көрсө курсуңбу? Бул алымдын кызы. Өзүңү жат деп элечи, манипуляция кылып элечи. Чоо ажынын кызы деле разбор кылып атат. Разбор деген исламга туура келет деп. Чоо ажынын кызы деле психология окутуп атат, биз деле окутуп атабыз деп. Как раз өткөндө бирөөнүн рыци келип калыптыр. Чоо ажынын кызы деле психология окутуп атат, биз деле окутабыз депчи. Чоо ажынын кызын алар мындай пайдаланып. Жакшы болду, бирөө келди, бизди коргой турган деп калышты да. Эгерде ал кыз канча жашта экенин билбейм, бирок акыйда менен тасаввуфту окусачы, бул жакка вообще баспайт. Себеби анын атасы келип туруп мага аян берип кетти, бул жак ката экенин айтты. Эми ошол кыз акыйданы окуганбы, окубаганбы билбейм, бирок исламдын призмасында психология болбойт. Мисалга, мен түштө каймак жеп отурам дейин. Каймак жеп отурам, каймагыма бирөө келип туруп, бир кашык нефтини куюп ийсе жебейм да. Неге десең, ашказаныма кам көрүп атам. Ашказаныбызга ушунчалык кам көрөбүз дагы мээбизге кам көрбөй атабыз. Мээбизге кандай информация кирип атат, таптакыр ишибиз жок. Психологияны өзү негизи мусулман адам психологияга муктаж болбойт. Себеби ал Раббисине таянат. Раббиси эмне десе ошону эле аткарат, болду. Мен жеңилдеп алгым келип атабы? Ушул жеңилдеп алгым келип атканы дагы исламга туура келиши керек да. Сүннөткө туура келиши керек. Демек, мына жогоруда дагы ушул аффирмация деген сыяктуу курстарга, инфо бизнестерине каршылыгыңызды айттыңыз да, анан азыркы учурда дагы сюцай илими дагы абдан өнүгүп жатат да. Ал дагы мындай талаптагы илим десек болот да. Ошого кандай карайсыз? Ал туурабы? Негизи сюцай нумерология дүйнөлүк коомчулук тарабынан илим деп кабыл алынган эмес. Булар өзү бир кичинек бир институтка кирип туруп эле ал жактан сертификат алып келип алып туруп анан кийин окуп атышат да, айтып атышат. Мисалга менин дагы минус жактарым бар, сенин дагы плюс жактарың бар. Мен азыр максатыңа жетесиң, бир кыйналып жүрүп десем ооба дейсиң. Өлө ишенчексиң десем ооба дейсиң да. Кээде сен ушундай колуңа чыксаң, анан ушул колуңа чыктыгын колдоноюн десең, адамдар сени пайдаланып кете берет экен, ушул үчүн токтотуп коюп атасың десем ооба дейсиң. Андай нерсе бар да, адамда бар. Сюцай деген дагы бир заманбап лөлү, бакшылык. Мисалы азыр президентибизди алып келсем, президент ошол сюцайдын окутуп аткан адамдын алдына алып кирсек, мынакей, туулган күнү паланчанчы числода, мынанчанчы жылы төрөлгөн, ушуга бир мүнөздөмө берип кой десең, жылмайып, сүйүнүп кетет да, анан кийин баягы президентте реклама кылат да, мага президент келди деп. Аябай жакшы мүнөздөмө жазып берет. Бир айдан кийин уже бизди унутуп калды, мени унутуп калды дейли, анан башка бир адам келип туруп, код ошо президенттин числосунда төрөлгөн бит бомушту алып келди. Бомушту алып келип туруп, мына адамга мүнөздөмө жазып бер десе, баягын карап туруп мындай эле жазып берет да, мүнөздөмөнүчү. Неге мындай десең, сюцай негизи адамдын характерине, мүнөзүнө толук жооп бере албайт. Толук жоопту тасаввуф берет. Кайсыл немеде нафсиде турат, ал нафсиден кийинки нафсиге кантип өтүш керек, толук жоопту бизге тасаввуф эле илими берет. Квантовая психология деген дагы бар. Квантовая полеге туташсаң, анан жашоом гүл болуп кетет экен деп. Квантовая полеге туташа албайбыз. Биз ушу жөн эле колубуздан келишинче ибадатыбызды кылып эле Аллахтан айтканын аткарып эле жашай берсек болду. Анан квантовая полеге туташып алып туруп, ушунун жашоосу жакшы болуп кетти деп дагы карап отуруштары мүмкүн жок. Силердин топтоп берген акчаңар менен ошол адамдын жашоосу жакшырып кетти. Биз анын тиштерин пломбалатып бердик, массаж алам десе массажын алдырдык, эс алууга жибердик. Балдарынан бери кийимдерди алып берип, витамин дефициттерин толуктап, азык-түлүк килемдин түрүн алып бердик, үйүн жасап бердик, жаңы элитка алса анын ремонтун бүткөрдүк, шторлорду алып тактык, идиш
идиштен түрүн алып бердик, мебелдин түрүн алып бердик, ага биз добровольный раб болуп жүрөбүз. Керек болсо даратканы кагазынан баштап тиш чукуган чукугучунан бери пачкалап алып берип койдук, биз добровольный раббыз. Анан ал болсо мен мындай максаттарды жаздым эле, ушул максаттарды жазгандан кийин ишке аштым мынакей десе, мен эмдигиде катышам, качан башталат эмдиги поток деп отурабыз да. Бирок мындай сүт-сай илимин угуп отурсаң, мындай өзүңдүн чын эле өзүңдү көрүп атканыңды же окшошуп кеткен нерселер болуп кетет да. Ал эмнеден? Булар мындай кылышкан. Көп адамдарды бир жерге топтоп алып туруп анализ кылып көрүшкөн. Кайсыл убакта бактылуу болуп кетет, кайсыл убакта маанай түшүп калат, кайсыл убакта мына окуяга кандай реакция кылат, ошонун баардыгын анализдеп туруп анан кийин ошодон бир жыйынтык чыгарып койушкан да. Андай кылса баардыгы кызыкка эле окшош. Мисалга азыр ушунчалык жакшы адам болгуң келет, Аллах Таалага жага турган ушунчалык жакшы адам болгуң келет, анан жакшы адам болсоң эле сага жүктөрүн артып алышат да. Ушул нерсени көргөндөн кийин кой жакшы болбой эле коеюнчу дейсиң. Анан ушул нерсени мен айтып атсам, сен деле сиздики деле туура деп кетесиң да. Сүт-сай деген заманбап эле өлү, бакшылык. Азыр картажаланием туура келет, исламга туура келет экен. Мен аны бир молдодон сурап келдим деп ошо көбүнчө Россиядагы Шамиль Алиаудинов барго, ошонун колдоруна кармай беришет. Анан кийин YouTubeга кирип карасаң, Шамиль Алиаудинов өзү динден чыгып кетти деп атышат да. Биз эң биринчи баштапкы алым издесек өзүбүздүн эле алымдарга барган жакшы. Анткени телевизия түшүнөт. Биринчи кезекте мен ушуларды бир токтотойлучу деп туруп Максат ажыга келдим. Максат ажыга келип кирейин десем такыр киргизбей койду. Анан кийин 50-60 суроо жазып келип алганмын да. Мына нерсе исламга туура келеби деп. Көрсө алардын баарын Максат ажы түшүнбөйт экен. Отуруп алып түшүндүрүшүм керек экен. Проработка деген ушундай, проработка деген бир адамдын жашоосунда болуп жаткан жагымсыз бир нерсени оңдошум керек. Ошону проработка дейт десең, Максат ажы кепилдик берем, жок дейт. Туура эмес дейт. Подсознание может все экен, подсознанияга кирип калгандыктан ушундай болуптур. Сен подсознанияга кирип калгандыктан балаң ДСП, аутизм болуп төрөлүптүр десең, жок дейт. Муну сага Аллах Таала ушул жашоодо сени ушул сыноо менен берип атат. Наркыга рак деген сыноо берип атат, буга сироз печени деген сыноону берип атат. Ушул сыноолорду көтөрө алган үчүн берди. Бунун аркасында сага аябай көп жакшылык бар деп эле жооп берет да. Эгер подсознанияга киргендиктен ушундай болуп ооруп калса баласы, анда ушул коучтар подсознаниясына киргизип туруп мени качан эле акыретке узатып коймок. Чындыгында азыр мен угуп аткан аялдар биз өзүбүз билебиз, өтүбүздү төргө билебиз, бир күн адам болуп кетебиз да деши мүмкүн. Эми мен сиздерге бир окуя айтып берип коеюн. Ошол эле акыйданы угуп, уже көңүлүм көзүм ачылып баштагандан кийин бир эжеге айттым да, эже мындайлар окуңуз, ыйманыңызга шек келип калат экен десем, кантип дейт. Анан баарын далилдеп бердим. Жанагы эже такыр сөзүн бербейт. Жок, кагазга жазсаң ишке ашат экен дейт да. Кагазга жазса ишке ашса, анда адамдын акыйдасы, ишеними кагаз менен ручка болуп калат. Кантип ишке ашат экен десем, мына колуңдун нейрондорунан связь барып, мээге анан ишке ашат экен дейт. Биздин мээбиз бир нерсени ишке ашыра алганга кудуреттүү эмес да. Мен эле жолум болбойт десе, атама таарынган үчүн акчага булоо экен, энеме таарынган үчүн күйөөгө булоо экен деп эле ушинтип туруп алды. Анан күнүгө мынтем деп жана эжени такыр аркага кайтара албай койдум. Визуализация жасайт, антет, мынтет, анан такыр аркага кайтара албай койдум. Ал кезде мынчалык түшүнүгүм жок эле да, акыйдадан дагы. Анан бир күнү эле отурсам, ошол эже өтүп кетти деген кабар келди да. Ушундай денем муздап кетти. Биз сүйлөй берет экенбиз мына жашоодочу. Канча жашта эле? 40-ка чамалап калды эле. Биз сүйлөй берет экенбиз, койчу ошо ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деген 4 эле сап экен кошуп 4 сапты жаттап алсам болду да, кабарга киргенде айта алам да дейт экенбиз. Жок, андай эмес экен. Илим андай эмес экен. Ла иляха иллаллахту кадимкидей жашооңо киргизип, мына дүйнөдө амал кылып жашасаң, анан айта алат экенсиң да. Амал кылып жашабай алсаң айта албайт экенсиң. Ал ама немени, келмени канча билсең деле жашоодо амал кылып жашаган жокпузбу, ал жака барганда айта албайт экенбиз да. Ошол эжени акыйдага кайтара албай калганыма ушунчалык өкүнүп калдым. Мисалга азыр деле ушундай курстарга окуп алышып, анан кийин аффирмация айтып жүрүшкөндөр болушу мүмкүн. Мен күчтөмүн, мен кыйынмын депчи. Ошол убакта ажал келип калышы мүмкүн экен. Биз эч кимибиз билбейт экенбиз качан өлүп калышыбызды. Эгерде эң акыркы сүйлөгөн сөзүбүз ошо мен күчтөмүн, мен кыйынмын деп туруп анан өлүп кала турган болсок, анда кыяматта кайрадан мен күчтөмүн, мен кыйынмын деп тирилебиз да. Ошол себептен сактанышыбыз керек. Эч кимибизге ажал айтып келбейт. Биринчи кезекте өзүбүз ишенимибизди тууралашыбыз керек.
Анан кийин туура тамактанышыбыз керек. Бир нерсе болсо эле мен чындап эле депрессия, стресс болуп атам деп, депрессия же стресс болууну адам өзү тандайт. Башыңа бир кыйынчылык келдиби, сабыр кылууну же болбосо аркага кайтып Аллах Таалага нааразы болууну адам өзү тандайт да. Кантип башыңа келип элесет, башыңа бир кыйынчылык келип, депресс неме болуп атсаң, белчеден батып калсаң, кантип ушул нерсеге ыраазы болуш керек Аллахка, бул акылга сыйбай турган нерсе го дегендер болушу мүмкүн. Адамдын башына бир нерсе келгенде өзүнөн төмөндөрдү караш керек. Таптакыр жыла албай жаткандар бар да төшөктө. Ошолорду карасаң, сенин башыңа келип аткан ушул сыномдой эле ырахат ала турган нерсе болуп калат да. Койчума кичине эле нерсе бериптир да ушунча болуп атыпмын дейсиң. Эгерде жашооңо налып аткан болсоң, сенден да төмөндө жашап аткандарды карашың керек. Мусор терип жашап жүргөндөр бар го. Ошолордун жашоосун карашың керек. Таптакыр жап-жалгыз аяланда, жап-жалгыз өзү жалгыз жакындары жок жашап жүргөндөр бар. Майыптар бар, эч ким карабай турган. Адам өзүнүн колунда турган нерсенин баркын билиш үчүн өзүнүн төмөндөргө караш керек да. Азыр мисалга акылдын деле баркын билбейбиз. Жиндиканага барып бир саат отурайлы. Акылдын баркын ушунчалык жакшы билип калабыз, анан өзүбүздүн колубузда турган ушунчалык чексиз неаматтарды билебиз да. Мына жактагы Инстаграмга кирип алып, бирөөнүн бир иллюзия жашоосун карап алып суктанбай калабыз. Аялдардын бардыгын чакырып кетет элем. Эсибиз барда этегибизди жыйып, ишеним деген немени окуйлу. Макул акысыз окугум келбейт, менин акчам жок дегендер YouTubeга кирсин. Максат Ажан Акыйда Тахавия деген сабагы бар. Телеграмга кирсе, Чоң Ажанын Акыйда Тахавия деген сабагы бар. Белек Турдалиев устаздын Акыйда деген сабактары бар. Муназбек Сарлыковдун Акыйда деген сабактары бар. Аны түшүнбөсө макул Эмиляндар деген устазга бир жума окусун. Кыйламдай көз ачыла түшөт да. Жок, мен тойбой калдым, алым сынбай калдым десе, анда Муназбек Сарлыковго окусун, 3 ай окутат. Ошолорду окугандан кийин анан жаңа фильтр орнойт экен дагы, информацияны сортировкалап калат экенсиң дагы. Мына болобу? Мына сен болобу деп бирөөдөн сурабай калат экенсиң. Жок, мына болот, мына болбойт деп өзүң сортировкалап калат экенсиң. Ушундай кругозор менен биз кантип өнүгөбүз? Ушундай кругозор көшөлөк зарядтап жүрсөк, аффирмация айтып жүрсөк, мен баймын деп, миллионермин деп, физиотерапия жасасаң миллионер болуп калбайсың. Ушундай кругозор менен кантип биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп күнүгө оюмда ушул ой турат да. Өсүп өнүгүшүбүз керек, илим билим алышыбыз керек. Эми ушулардын бардыгына топтоп туруп эле Аллахтан өзүнүн жолун берейин. Аллах Таала хадиси кудсийде айтат: "Эй пендем, мен каалаган нерселерге баш ийип аткарсаң, сен каалаган нерселерде мен сени чыргатып коем. Сен каалаган нерселерге, мен каалаган нерселерге баш ийип аткарбасаң, сен каалаган нерселерде мен сени кыйнап коем, бирок мен каалаган болот, сен каалаган болбойт" деп атат да. Аллах Тааланын каалаган нерсеси визуализация эмес. Аллах Тааланын каалаган нерсеси аффирмация эмес. Дуа кыл дедиби, ошо дуаны кылышыбыз керек. Намаз окуу дедиби, ошо намазды эле окушубуз керек. Анын чегинен чыкпай элечи. Эң сонун эскерте кетсек, биздин студияда маектешүү үчүн келген коомдук активист айым Куулова Жумагүл айым болду. Рахмат сизге дагы терең ыраазычылык. Анан урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары, биздин баракчага катталып, комментарий бөлүгүнө ой пикириңиздерди калтырып кеткенди унутпаңыздар. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.